Кийиз бетине жүндөн аргандай элестерди чагылдырып, кооз буюм жаратып жаткан Сезим Нарын шаарындагы номер 87 Мамбет Мырзабеков атындагы кесиптик окуу жайда кол өнөрчүлүк боюнча билим алат. Акыркы 2 жылдан бери кол өнөрчүлүктүн сырларын өздөштүрүп жасаган буюмдарын сатып киреше таап келет. Булар атайын окуучуларга керек, жана садиктегилерге, жана 0-1 класстарга атайын тамгалан үйрөтүү үчүн керек. Келечекте ушу агайдын жолун жолдоп, шөйө ачайын деп атам. Агайдын жолун жолдоп, жана эжесинин жолун жолдоп, сайма сайып, шырдак ушуларды ашырайын деп атам. Кооперативин ачасың. Сезим саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Мындан улам кол өнөрчүлүктү өздөштүрүп, айына 5000 сомдун айласына киреше табат. Быйыл окууну аяктаганча тапкан кирешесин чогултуп, чакан ишкана ачууну кыялданууда. Бул жасаган нерселерибизди сатабыз, заказ беришет, алардын акчасын алып, 500 сом, 1000 сомдон алып, кайра ушуларга керектүү материал алып, аны жасап, кайра ошондой сатып, кайра акчасын алып, материал кылып, ушинтип сатып, анан керек кылабыз. Аталган кесиптик окуу жайда мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар, балдар үчүн атайын группа ачылып, жылына оңдогон бүтүрүүчүлөр кесип ээлери болушат. Учурда Сезим менен бирге 20 студент билим алууда. Анан жаңы ыкмадан ушул жүндү уютканды үйрөнөт, баягы эски ыкмадагы сууга салып, ысык суу куюп отурбай, булар кол менен, ийне менен эле сайып уютуп коюшат. Анан буларды да кесип чаптаганда ошо бул балдардын баары баягы колдорунун моторикалары бүт токтоп калгандан баары иштеп, жөндөмдүүлөрү чыга беришет. Азыр көпчүлүк ушундай заказдарды алып, анан ошол заказдарды эле акчасы түшөт, акчасын эле кайра азыр ушул шартта материалдарды эле кайра сатып алып эле иштетип атабыз. Белгилегесек, аталган лицейде мындан тышкары 10дон ашык кесипке билим беришет. Алардын ичинен кол өнөрчүлүк кесиби ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жылына 100дөн ашуун студент аяктаган болсо, алардын 20га жакыны ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нара шаары, өлкөдөмү.